Ассаламу алейкум калайым калп. Мен айтып кетейин дедим эле да, урматтуу туугандар. Могу биздин өйдө жакта, жогору жакта отурган атка минерлерибизди, чоңдорубузду кыргыз элин, кыргыз жерин башкарган акылдуу адамдар боюнча ала айланайын депутаттар азыр жаңы эле интернеттен, соц тармактардан көрүп отурсам, бүгүнкү заседанияда Дастан Бекешев көрсөтүп атат, видеого тартыптыр. 120 депутаттын 20-сы эле жүрөт, калган 100-ө каякта жүрөт. Анан мыйзамдарды кабыл алынып калат да. 100-ө жок, 20-сы бар. Ошондо мыйзамдар кантип өтүп кетет деген суроо жаралып атат да менин башымдачы. 20-сы макул, оно каршы, оно макул болсун, калган 100-ө ким басып атат? Ким компьютерин басып кылып атат? Ким добушун берип атат? Анан эле шайлоо жакындап калганда эле чуркап баштайсыңар. Тияк дворду шыпырып, бияк дворду шыпырып дегенде гүмпомочторуңар таратасыңар, каякта гүмпомочтор таратасыңар, 500 сом, 2 кило сахар, 1 литр май кылып таратасыңар. Сатып аласыңар добуштун баарын. Бизде элде ошондой уста, биздагы эл ушундай уста. 500 сомго, 1000 сомго добушубузду сатып салабыз сразу. Акчаны көрбөгөн адамдар болчу. А келечекте эч ким ойлобойт да. Адамдар оңололу да, 1000 сомго, 500 сомго сатылбайлы да. 100 000 доллар берсе да албайлы да ошол экинчи. Кыргызстандын келечегин ойлобойлу. Кыргызстан өз кепкене деле өлкө, 6 миллион калк болгону Кыргызстандын ичиндечи. Ичкүө жүрөк ооруйт ошол экинин баарын угуп отурсаңчы, көрүп отурсаңчы. Мыйзамдар кабыл алынат. Барыңар эле мында сөзүн ачыгын айтканда өзүңөргө керектүү, өзүңөрдүн бизнесиңерге керектүү кылып эле мыйзамдарды кабыл алып коюп атпайсыңар. Эл үчүн, жер үчүн күйгөн барбы? Бар болсо керек араңарда. Бирок чандачы. Калганыңар барыңар кошоматчысыңар. Бутун көтөр десе бутун көтөрөсүң, колуң көтөр десе колуңарды көтөрөсүңөр. Андай болбойт, урматтуу өкмөт ишкерлери. Элди да ойлош керек да, элди да ойлойсуңар, элди, журтту ойлойсуңар. Новостин ачсаң эле, тиякты ачсаң, соцсетти ачсаң эле, бүт эле ошол экиндей да, бүт. Тиги минтип аткан болот, тиги депутаттын уят болуп аткан болот, тиякка барып сүйлөй албай аткан болот. Анын баарын түшүнөбүз эми, может, человеческий фактор деп коет орусча, ошол экинин баары болуп атса керек эми. Бирок кичине акыл эс иш кылыш керек да, акыл эс менчи. Башты берген да, башты жөн эле берген эмес да. Баштын ичине мээ салып берген, ошо мээ менен ойлонсун деп берген да. Мени да колдонуш керек да, урматтуу туугандар, айланайындар. Сөз жок, кыскасы, айта албайсың да, эмоция калдыргансың да, уже жанагы видеолордун баарын көрүп отурупчу. Тиякта элдер жүрөт, чек арада, чет өлкөдө бүт ызычуу. Чек араңды тияктан талкалап атышат, бияктан кирип келип атышат. Тажиктериң сойлоп кирет, өзбектериң аттап кирет. Андай болбойт да. Айланайындар, могу чек аранычы. Участок сатып алсаң, например, да, мисалы 4 сотик участок сатып алсаң, жанталашып, тескаблоң менен курасыңбы, сетка тартасыңбы, иш кылса жасалат, курчап аласың чек араңда. Сеники, сенин менчигиң ал, анткени өзүң акчаңа сатып алган болосуң да. Кыргызстандын деле чек арасын ошентип коргоп койсок болот да, айланайын туугандар. Качан тынччылык болот Кыргызстанда? Качан өнүгөбүз, качан өсөбүз? Келечек эмне болот? Балдардын келечеги эмне болот? Келечек керек да, келечек керек Кыргызстангачы, келечек керек. Тияктан Кытайың сорот, бияңан тигиниң сорот. Ушинтип эле сатылып кетебизби деген ой, пикирде ойлор болуп кетет да мендечи. Бул мен өзүм сугубо личное мнением да. Уят да. Ичип жегенди токтотуш керек да. Ичип жесеңер да 5 колуңарды момундай сразу тыкпачы, чыпалаңардын учун эле мал чыгарып койлочу, айланайын туугандар. Элге да бир нерсе калсынчы. Кредит таркатасыңар, кредитиңерди таркатканда да тигине канча деген проценттер менен кошуп бересиңер. Эл кантет, эл кантет. Элди ичип жеп бүтүп койдуңар, соруп бүтүп койдуңар азырчы. Элди жалко.
Дагы бир аз ошентип жүрсөк, тияктан бияктан болуп урдалып, ичилип, желип эле кетип атса, сатылып кетип атса, урматтуу туугандар. Эч кандай да Кыргызстанда өнүгүү болбой калышы мүмкүн да. Кыргызстандын элибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн. Өлкөбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Кыргызстан эли, кыргыз эли байыркы элдер да. Сөз жок да урматтуу агай туугандар. Оңол болчу.